Зулхиджанын 10 күндүгү боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: башка күндөрдөгү сооп иштерге салыштырмалуу Аллахка ушул Зулхиджа айындагы 10 күн бою аткаруучу сооп иштер сүйкүмдүүрөөк. Андан сурашты: Аллах жолундагы жихадтан дагыбы? Аллах жолундагы жихадтан дагы деп жооп берди. Бир гана ушундай адамдан башка ал жаны жана малы менен чыгып, андан эч нерсеси кайтып келбесе. Мына ушул хадистин негизинде айтарыбыз: келиңиздер ушул 10 күндүн ичинде көп сооп иштерге аракет кылалы. Мейли орозо болсун, зикир, Куран окуу, көп намаз окуу, садака, пенделиктерге жакшылык кылуу жана башка ушундай сыяктуу Аллахка жакындатуучу амалдарды аткаралы. Анткени ушул 10 күндү аткаруучу сооп иш Аллахка Рамазандын акыркы 10 күндөрүнө караганда жагымдуураак. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпылап айтты: башка күндөрдөгү сооп иштерге салыштырмалуу Аллахка ушул Зулхиджа айындагы 10 күн бою аткаруучу сооп иштер сүйкүмдүүрөөк деди. Илим талап кылуучулар жалпы элге бул күндөрдүн кандай артыкчылыгы бар экендигин жеткириши абзел. Анткени көпчүлүк эл билишпейт, өзгөчө экендигин билишпейт. Жалпы эл эскертүүгө, илимге жана үйрөтүүгө муктаж. Бул күндөрдүн акырында Арафат күндүн орозосу бар. Пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам Арафат күнүндөгү орозо тууралуу сурашканда, муну менен өткөн жана келерки жылдын күнөөлөрүн кечирилишин Аллахтан үмүт кылам деп жооп берген. Ал эми кээ бир адамдар 7-си, 8-и, 9-унда орозо кармоону өзгөчөлөп алышкан. Бул ката. Ооба, кимдин адатында ар бир айда 3 күн орозо кармап, ал 7-си, 8-и, 9-уна туура келип калса, көйгөй жок. Бирок эгер ал айтса, сүннөт болот, 7-си, 8-и, 9-чу күндөрү орозо кармоо десе, ал нерсеге шариятта негиз жок.